Саламатсыңар балдар? Саламат. Келдіңер ме? Менің сабағыма жақсы келдіңер. Сөй, менің сабағым сілердің жашауыңарда өте керекті сабақ. Математика оғай? Жо. География о? Жо. Тенетелбе. Жо. А, бұл чертения. Орыс тіл. Жо, ошалардың бардығын менің сабағым ішімде қамтылған. Менің сабағым аты тұрмыш деп аталады. Тұрмыш деген сөз латын тілінен алынған. Латындардың тұрмышос деген сөзінен алынған. Бізше қатарғанда мұшқа тұр дегенді білдіреді. Тұрмыш екіге бөлінеді. Аял жана еркек болып. Аялдың чечилишин билесиңер бе? Билбесиңер бе? Билбесиңер билип алгыла. Аялдың чечилиси акылсыз ядронун личингасы. Erkek neden çeşilet? Erkek чечилбейт жинде. Erkek чечинтет. Эми мен силерге турмушка чейинкилерин айтып берейин, а? Турмуш кантип пайда болот? Мисалы үчүн аял 6 бөлүктөн турат. 6 бөлүктөн. Кыз, секелек кыз, чоң кыз, келин, аял, кемпир болуп. Erkekçi. Erkek 2 бөлүктөн турат. Kanday? Erkek анан эркек эмес болуп. Силер эркексиңер да, туурабы? Эми уккула. Кыз бала туулганда эле чыйрак болот. Ben bilem. Неге? Sen çoğayganda kobra oluşun bilet da. Туура айтасың. А эркек бала туулганда эле шалпык болот. Ben bilem. Неге? Sen narkının kobra oluşun bilet da. Ошентип кыз бала 9 жашка чыкканда эле балакатка жетет. Boygu ciddi. Бойго жетет. А эркек бала 12-13 жашка чыкканда бойго жетет. 3 yıldan giyin mi? Балдардын акылы кыздарынан 3 жыл пас болот. Ошон үчүн 9-класстын кыздары 11-класстын балдары менен сүйлөшүп кетет. Ағай, ошондай алған бізде. Болгонбу? Не казыңар кийин? Кейін біз дағы 9 класстың қыздармен сүйлөшүп кеткенбиз. Ағай, маған бәрілі. Мен керек болса жетілермен сөйлешетілім. Керек болса төрттермен сөйлешетілім. Екілермен de söylешетілім. Sen uylarla söylesme öyle. Bu тоқтармен сүйлөшөт эле. Мындай балдар. Бирок эркек баланын акылы 12 жаштан 70 жашка чейин өрчүй берет. А кыздардыкы 9 жашта башталат го. Зым өтүп катуу өрчүп 18 жашка барганда бүтүп калат болду. Narağına ne olur? Ар жагында баш иштебей калат. Бирөөгө турмушка чыгып туруп, ошонун башы менен, мээзи менен жашайт. Мээзин жегенче. Тура. Коркуш керек экен, коркуш керек. Ошон үчүн силер дагы үйлөнгөндө өзүңөрдөн 3-4 жаш кичинекей кыз алгыла. 3-4 yaş. Ya ağa. Özünüzden bir 20 yaş kiçinekey kızga үйрөнсөк да? Ne olur? Онда мәсе болот, Анда Кыргызстанда бир эле таанышым бар. Kim? Асан деген. Ağa. Özünden bayağı 20 yaş çok kadınlarga үйрөнөт го. Олар кандай? Просто о катындын акчасы көп болот. Соткер ағай. Араңарда. Үйлөнгөндөр кол көтөргүлө. Эми бойдоктор кол көтөргүлө. Бойдоктор көп экенсиңер. Бойдокторго паттема. Бойдокторго. Сүйлөшкөн кыздар бар да бардыңар. Сүйлөшкөн кызыңар бар. Азыркы учурда могу турмушка чейин эле силер кызыңар менен таарынышып урушуп кетесиңер. Ага кыздар дагы, балдар дагы күнөөлүү. Кыздардын бир 3 сөзү бар, любой баланын көңүлүн калтырып кое турган. Кандай сөз ол ағай? Мисалы сен кызың бар, кечине жолукканы бардың, барып туруп эми сүйүүңү арнайын деп атканда биринчи сөзүн айтат. Не деп? Мага ушундай максатта келдиңиз дейт. Чөмен. Кайра настроениянын түшүп, кайра көтөрүлүп, эми сүйүүңү арнайын деп атканда экинчисин айтат. Не дейт? Мен ошондой кызды ойлоп атасызбы дейт. Туура айтасың ағай. Кайра настроенияң түшөт, кайра көтөрүп өзүң кайра 3-чү жолу сүйүүңү арнайын деп атканда 3-чүсүн айтат. Не дейт? Мен сизди ата катары көрөм дейт. Ағай! Уш жерде жүрөгүм ооруп кетти. О жерде любой жериң ооруп кетет өзү. Ошол 3 сөздү уккандан кийин любой жигиттин сүйүүдөн көңүлү калып, шаап үйүнө кетип калат.
Бирок силер андай кылбагыла. Неге? Анын сөзүнө ишенбегиле. Неге? Себеби ошол кыз мына ушул 3 сөздү силерден башка 4-5 акаларын айткан. Тура айтасың. Силер кайра шап бир ответ кыласыңар, жарашып аласыңар. Не дейсиз? Кызга айтасыңар да, эми жаным, кичине сылап көрдүм да, не кылат экен деп дейсиз. Нормальный ход. Нормальный. Сүйлөшөсүңөр, сүйүшөсүңөр, кийин той болот, үйлөнөсүңөр, той болот, тойдон кийин бой болот, бойдон кийин травмадан кийин банча Агай, тойдон кийин жакшы яман сон болсо керек, а? Чокуңа. 3 ай сонун жашайсың. 3 айдан кийин мына турмуш башталат. Бирөө аялы, бирөө күйөөсү. Аялым дебей, аярым де, күйөөм дебей, күйөрүм де дейт го. Ошондой болот. Аялы күйөөсү болот. Анан аялдар жашоодо 4 суроого жооп берет. Кандай суроо? Мындай. Аякта жүрөсүң, ким менен жүрөсүң, качан келесиң, кана деген. Эркектерчи? Эркектер бир эле суроого жооп берет. Кандай? Досторум, эркексиңби дейт, ооба десиң, любой деп жүрө бересиң. Сон кер агай. Эй, билесиңер, кыргыз тилинде канча жөндөмү бар? Мен билем агай. Канча? Кыргыз тилинде 6 жөндөмү бар. Кандай? Атооч, илик, барыш, табыш, жатыш, чыгыш. Ошо 6 жөндөмөнүн экөөсү аялдарга тиешелүү. Кандай агай? Атооч менен илик. О кандай болуп калат? Мына сени, эй, Садык деп атың атайт. Анан иликтей баштайт. Канча акчасы бар экен? Анан иликтейт. Женский духу жокпу? Помада жокпу деп иликтей баштайт. А калган 4-өө барыш, табыш, жатыш, чыгыш эркектерге тиешелүү. О кандай болуп калат? Оңой эле. Барасың, табасың, жатасың, чыгасың. Таппай калсаңчы? Таппай калсаң, барасың, издейсиң, табасың, жатасың, чыгасың. Тауып алсаңчы? Тауып алсаң, барасың, чаласың, жатасың, чыгасың. Вообще үйрөнүп каласың го. Үйрөнүп калганда жөн эле чалып коесуң. Ушундай болот. Сон кер агай. Так, анан дагы бир жөндөмү бар. Эркектерге дагы, аялдарга да тиешелүү. Кандай жөндөмү? Ал жөндөмөнүн аты ушактооч деп. Ушакты эркектер жаратат, аялдар таратат. Туура айтасың. Туурабы? Ушундай болот. Анан дагы бир аялдарга белгисиз, эркектерге белгилүү жөндөмү бар. О кандай? Ал шылтооч деген жөндөмү. Ой, оны каерде колдонобуз? Колдоносуң шылтоочту. Сен барып таап жатып чыкканың аялың иликтеп коет го нерде? Иликтеп коет го. Ошондой шылтоочторду айтасың. Шылтоолорду айтасың. Мен достум элем, башка жакта элем, ар шылтоо дедим. Болот. Билет делем да? Билет делем дедим. Буну ким ойлоп тапкан, билесизби? Буну силер билбейсиңер да. Эйнштейн эмеспи? Альберт. Жо. Ньютон. Жо. Анан ким? Буну биздин заманга чейинки 976-жылы улуу ойчул, философ Куудул Тамада Жеңишбек Айтып ойлоп чыккан. Агай, о тирикпи азыр? Өзүң башың менен иштесең 76-жылкы болса, азыр канча? 2019. 43-ка чыкты. Агай, о каякта жүрөт азыр? Бир жерде калдырап жүргөн да. Анан дагы бир жөндөмү ойлонуп табылып атат азыр. Ким турат агай? Аман Ибраев деген алпарчы турат анан. Кандай жөндөмү? Ал жөндөмөнүн аты Мактооч деген. Аны Пактооч десеңер болот. Агай, ошо экинчи вариант эмес болду. Жакшы экен. Ошол пайдалуу, турмушта эң пайдалуу ошол. Турмуштабы? Турмушта каеринде пайда? Мисалы турмушта аялың тамак начар жасап койсо, сонун тамак кылсын деп мактап коесуң. Болдубу? Эгер аялым семизирак болсочу? Арыксың деп мактап коесуң. Аялым кунигирак болсочу? Сулуусуң деп мактап коесуң. Аялым семиз, куник, тамакты шоорган мурдунан суу аксачы? Анда башка катын алып мактап коесуң. Агай, менде бир суроо пайда болду. Суроолор бар, түшүнбөгөндөр. Үй бүлөдө уруш неден чыгат? Үй бүлөдө уруш эки нерседен чыгат. Биринчи түшүнбөстүк, экинчиси кызганыч. Кызганыч? Менин аялым мени вообще кызганбайт. Вообще кызган. Вообще кызганбайт. Вообще кызганбайт. Эгер сенин аялың ордунда мен болгондо, мен дагы сени кызганбайт элем. Менне куник бекем. Жо, просто сен түз жүрөсүң, алажып таттабайсың, кыздар менен сүйлөшпөйсүң. Агай, кыздар менен сүйлөшпөйсүң деп атасызбы? Эгерде мен деле кыз болгондо буну менен сүйлөшпөйт элем да, капитасы барасаңыз. Агай, Садык алажыпты аттайын деп барганда бутун көтөргөн алажып мындай карайт да, Садыкка деп алажып качып кетип калат. Күлбө сен. Onlar деле күл татко. Мен сенен эле коркпойм. Күлбө.
Daha sıralar var mı? Var. Düşünmeden sıralar. Agay, Ha? mende bir soru. Ver. Ben şu çakında үйленейин. Malades, turmuşka ketip atışsın. Ana bir 500 adam çakırıp çoğun toy vereyim. O malades. Ana şu toydu ötkörgönde maga kançı so'm pul buyul kalat. Kança versen oşunça kalat de. Otursun. Ağay mende daha sıra var. Ver. Ağay men süйлөшкөн кызымчы мына паролімі тауып алды да. Паролімі алмаштырып қойсам дағы тауып алды. Ақыры сим картамды алмаштырдым, ошондо дагы тауып алды. Ақыры телефонду алмаштырдым, ошондо дагы тауып алды. Ağay мен өзүм нени алмаштырайын? Sen kızın almaştırıp özün tapay kalat. Ağay o kızımı almaштырайын десем, o kızым сүйөм да. Сүйөсүң. Онсуз жашай албайм мен вообще. Ondacı. Acayip oldu. Agay, mende daha bir soru. He? Oşo toyga tamada gerek de. Tanışlar var mı? Ya var. Ötte küçtüğü tamada. Toylar tartar jarıp çaydı. Just numerim. Aytın. 0776 10 70 88. Kim bu? Men. Agay, Men. siz toy alıp barasınız. Men көргөн бул тоюп барган. Bu яман сонун алып барат. Bunun дагы bir şerigi var. Номерин жаз. 770 менен 300146. O Sadık degene. Ökü alып барат. Sadık ресей күлдүрөт. Бул серьезно алып барат. Өкөтөн алып барат да. Анан баягыдагы бар го, бир Актилек деген яман сонун алып барган тамада бар го. Номери 0778 менен 90 06 92. А бар экен бунун Var номери. mı? Ya üçeten boyaga satçı. He. O Tahir degendi çakır. Toyunu bir saatte бүтүрүрөт. İçine çoy deseng bolobу? Ya çoy desең 2 күнгө çoy берет. Номерин? Жаз 779 58 42 28. Toyuңда касымшым керек болсочу. Ой, Эрнис касымшым бар майлы. O neme toyga jarjarga Айжамал Кабылованы айтайын деп отам. Ошону айт. Ошону айтсаң сразу силер бактылуу болуп чыгат, Сразу бактылуу болуп кетесиңер. Кошулушу 2 жаш дегенде шап кошулуп кетесиңер. Ошону айт. Эгер toyуңда камера керек болсочу, мына эмнеде чыгап шықты бир пакена бала. Оны осат медианы айт. Мындай тагынган асан үстүн жамашкан ар жагынан алып чыгат да. Касымшым керек болсочу, оны Эрнис касымшым бар. Мына ошо сонун касымшымдар берет. Эгерде мындай үйлөнгөндө той көйнөк керек болсочу, Раяна деген салон болсо ошо той көйнөк сатылат. Майлы. Эгерде прическа карам десеңчи, макияж кылам десеңчи, Эрмактова дегенге бар. Майлы, ошо жерде нормальный кат. Эгерде сүрөт керек болсо, оны сапсара бала Нурмат деген ким? Нурмухаммед деген болсо ошо суретке сени тартып коет. Эгерде үйлөнгөндөн ЗАГС машина керек болсочу, о Муратакеде машина бар, Илгизде машина бар. Майлы. Эгерде сен үйлөнгөндөн үйүңө барасың го, үйүңүң орто үй жок болсо үй керек болсочу, Эмокомдон үй ал. Майлы. Эгерде үйүң орто телевизорун жандырасың го, телевизорун жандырганда оштугуну көрөсүң дагы жарым сааттан ынтып акты көрүп кой. Зериккенден кийин элефантты угуп кой. Майлы. Кийин балалуу болсуң го, балалуу болгондо оштуга балаңды тапшырсаң, ошодо окуп кийин тепип тапып коет. Тишиң түшүп калсачы. Тишиң түшүп калса бар салдырып алчы, майлы. Ага. Реклама бүттү. Бүттү, отура бер. Чарчап калдым. О, чарчап калдың, отура бер. Улан жарайын. Так, балдар. Онола конча басып. Бол. Сабак кылантайлы, анан кийин эң акырында туруп бересиңер, ошондо чыгасыздар. Так, балдар, суроолор барбы түшүнбөгөн? Мен да бар агай. Бер. Мени вообще кыздар тоготпойт да, ошо кыздардын бардыгын сүйдүрүп алыш үчүн не кылыш керек? Эч ким тоготпойт. Ооба. Бардыгын сүйлөйбүз. Ооба. Анда сенчи мылтыкты аласың. Тодун башына чыгасың. Шунда мейлеп туруп бир урга чыгарышкырды таш атасың. Шап мойнун кийип аласың. Мылтыктыбы? Жок, арышкырды. Агай. Анан сурасы бар экен. Бер. Bir soru var agay. Bir soru verem. Erkekçe cevap verin agay. Эркекче. Erkek. Al soru mınday. Üy bileni kim başkarış gerek? Erkek mi, kadın mı? Erkekçe soru oldu. Ой. Жаймоз, алда катын отурат да. Tahir. Ой, эркектин мээси тоңуп калды. Agay erkeksiz mi? Эркекмин. Erkekçe cevap verin. Эркекче жооп берейин. Жооп берейин. Эркекче жооп бергенде үй бүлөнү эркек башкарыш керек, аял баш ийиш керек. Ошо аялдын баш ийип атканын көргөн эркек түшүнүп билиш керек. Пайгамбарыбыз айткан: "Эй аялдар! Эгерде жараткандан башка бирөөгө сажда кылыш керек боло турган болсо, алар силердин күйөөлөрүңөр" деген. Көрдүңөрбү? Аялдын Аялдын бейиши күйөөсүнүн ыраазычылыгында. Ал эми эркектин бейиши эненин таманынын астында.
senin ayalың балдарыңның бейші. Ошон үчүн мынау 5 күндүк жалган жашоо өмүрүбүздө бири-бирибизди сыйлап, турмушубузду ширин кылып өткөрүү бул өзүбүздүн колубузда. Қалыбек, Э? мыналар түшүнүп кол жабат, а? Түшүнгөн Мына төртөө түшүнбөп тур, сразу. Негизинен чындыгында баарыбыздын жашообуз ар бирибиздин өзүбүзгө кымбат. Бар жашообузду барктайлы туугандар. Универсал командасы үй бүлө темасы менен